Саламатсыздарбы, назарыңыздарда маанилүү маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы, аны мен Гүлбарчын Молдоева алып барам. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө жакынкы аралыкта өлкө башчыбыз Садыр Жапаровдун Кытай Эл Республикасына болгон алгачкы мамлекеттик иш сапары. Деги эле бул иш сапардын алкагында Кыргызстан эмнеге жетиш алды? Буга улай эле ушул өлкө башчыбыздын Евразия экономикалык союзунун форумуна дагы катышуусу, андагы сүйлөгөн сөздөрү, мына ушуларга өздөрүнүн жеке пикирлерин билдирүү үчүн, ушул темалардын айланасында талкуу жүргүзүү үчүн биздин студияга биздин областтын тургундары келишкен. Алар менен тааныштырып кетсем, биринчи мейманыбыз Түп районунун тургуну, ардактуу эс алуудагы ардагерибиз Жолоочу Кыштабаев агабыз. Андан кийинки мейманыбыз болсо Жети Өгүз районунун тургуну, милициянын полковниги отставкада бүгүнкү күндө ардактуу эс алууда жүрөт Акылбек Аконов агайларыбыз. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга кош келипсиздер. Мына жогоруда айтып кеткендей, ушул май айынын 17-синен 20-сына чейин өлкө башчыбыз Кытай Эл Республикасына өзүнүн иш сапарын жасап келди. Анда 18 май күнү Сиань шаарында ушул Кытайдын президенти Си Цзиньпин менен болгон жолугушуусунда негизги маселелердин бири болгон Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору дагы талкууга түштү. Эмне дегенде бул бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда дагы чоң талкууда. Эгерде бул долбоор ишке аша турган болсо, Кыргызстан кайсы акчасын салат? Кандай ишке ашат деген ой толгоолор жүрүп жатат. Ансагында эгерде бул долбоор ишке аша турган болсо, ал ага кетүүчү каржы булактын көпчүлүгүн Кытай көтөрүп кала турган болсо, Кыргызстан карыз болуп калбайбы? Эми бул биздин президентибиз, урматтуу президентибиздин ушундай иш сапары абдан керектүү, абдан маанилүү, деле ушунчалык кыргыз элине керектүү нерсе болуп эсептелет да. Себеби бул биринчи эле ошо шаарга Сиань шаарына барганда эле тозуп алган эле Кытай элинин туугандары тозуп алганда эле башка бир маани болду. Тозуп алганда бир шаңдуу, башкача бир тозуп алганда ошондо эле байкалса болот. Бул кандай мамиле менен, кандай мамиле кылып аткандарын. Мисалы үчүн ошо Садыр Жапаров менен Кытай Эл Республикасынын председатели баштан бери ошо келатып, ушунчалык өзлөрүнүн маанилүү көп нерселердин баардыгы айтылып келатат. Ошондуктан ошо эң маанилүү болуп, эң биринчиден ошо Кытай, Өзбекстан, Кыргызстан темир жолун бул башталган проект Кудайга шүгүр жакшы жүрүп баратат. Өзүнүн темпи менен жүрүп баратат. Эң керектүү азыркы темир жол. Бул темир жол менен көп өлкөлөрдүн баардыгы, башка өлкөлөрдүн баардыгы, мисалы үчүн ошо бизде чыгыш жок да, тегерегиздин баардыгы биягы Казакстан, биягы Тажикстан, биягы Казак, Өзбекстан болуп отуруп, биз деңизге чыга албайбыз. Биз темир жол менен келаткандан кийин Россиянын же болбосо кайсы бир жерден өзүбүздүн керектүү материалдар болсо жалаң ошол өлкөлөрдүн баарын басып туруп, анын баардыгы финансированиянын баардыгы ошол жака кетип калат. Ошон үчүн акыркы баасы бийик болуп. Ошондуктан бул жол керектүү, маанилүү жол. Абдан керектүү, маанилүү жол. Ал эми эл арасында ушинтип айтылат экен, кайсы акчага деп. Кудайга шүгүр, экономикабыз бүгүнкү күнү алдыга жылып, жанакы инвестициялар келип, инвесторлор келип, өзлөрүнүн финансированиясын салык кылып, ошо эмеге проекттерге салып, жанакы жылдырып, анан ал проекти жылгандан кийин анын дагы өзүнүн келишими бар да. Ошо иштей баштагандан кийин анын акырындан өзүнүн баасы менен кайра возврат болуп берет. Ошондуктан бул темир жол буюрса бүтүп калса, мынакей дагы кол коюлуп, дагы сөз болду. Кытайга барганда анан сөзсүз бул жерден кайсы бир маанилүү ушул эмелерди керектүү материалдардын баардыгы ошо айтылган болуш керек. Ошондуктан өзүнүн срогу бар, кайсы күндө кайча бүтөөрүн. Анан эми темир жол бүтүп калса, ошо менен Орто Азияга чыгып, андан ары Европага чыгып,
дагы ар жакка чыкканга бизге маанилүү берет. Агай, сиздин жеке пикириңиз бул багытта? Менин оюмча, саламатсыңарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Менин оюмча, бул биздин президенттин Кытайга барышы абдан чоң маанилүү маселелерди чечкенге өбөлгө болот да. Маселен, 30-га жакын маселе боюнча кол коюшту, ошонун ичинен 14-ü негизги маселелер боюнча кол коюшкан экен. Ошонун ичинде бул темир жол менен баштап, жанагы бияка келип автомашиналарды электрический автомашиналарды чыгаруу, көптөгөн инвестициянын барын ошонун тегерегинде көптөгөн келишимдерге кол койду да. Анан ошол келишим тегерегинде булар Кытай 2 миллиардка жакын инвестиция салабыз деп убадасын берип атышат да. Анан ошол эле темир жолду айта турган болсок, бул 2 миллиард долларга жакын инвестиция сала турган болсо, анда ошонун ичинде болушу мүмкүн. Эми анын баары мындай прессага чыгып, анткенде такташып эметер. Эми ал жерде чоң делегация барды, где-то 16-17 киши барды. Ошонун баары отуруп жакшы мындай изучать этсе керек, плюстарын дагы, минустарын да. Анан бизде 3-чү жанагындай коридор ачабыз деп, мына биздин Үзөң когуштун жанында бир жол бар. Анан ошол жолду ачабыз деп, алар ар жагынан бери жол салып коюптур. Эми бери жагынан ачсак, ошол жолду кошсок, анан биз аркылуу Казакстанга кирип кете тургандай мүмкүнчүлүк алабыз деп атышат. Анан бул кандай болуп салынат? Анан ал Кумтөргө жетпей, Акшыйрактан ары киргенде, ошондо Үзөң когуштун өзүнүн ичи менен барып, анан Кытайга чыгып кетет экен да. Себеби азыр пропускайбыз жанагы эки таможный эменики границада турган эки таможный пропускай бай өткөзө турган мүмкүнчүлүгү чаканыраак болуп атат деп, анан 3-чү жагын ачсак деп атат да. Күнүгө 600 машинеден өтөт экен. Аны карап мындай үлгүргөнчө көп автомашиналар туруп калат деп атат да. Ошон үчүн биз 3-чүсүн дагы ачалы деген ойлору бар экен. Бул да жакшы. Анан мен бир эле нерсесине кичине ынанбай айтам дагы, бул безвизовый отношение деген бул ушул кандай болот? Ушул бул калганы эчтеке эмес. Аны алака бересени такташа берсек болот. Ага кудуретибиз деле жетет. Анан безвизовый катташуу болуп калса кандай болот деген маселе туулат да. Эгерде визасы жок болсо, Кытай деген 1,5 миллиард калк болсо, анан ал визасы жок эле кирип чыга берсе, мен иштеп келем деп эле, анан аларды кийин кантип чыгарабыз? Маселе ошондо турат да. Ошон үчүн жанагы биздин эмелерди, коммерсант же болбосо бизнесмендерди азыр кандай шартта болсо, ошону кичине жеңилдетип берүү жагын Кытайга эле сунуш кылыш керек. Анан Кытай менен безвизовый режимде катташуу дегенди пока жөн эле кое турса болот. Андай катташуу болгондо биз просто алардын калкынын санын контролдой албай калабыз. Мүмкүн эмес болуп калат. Биз аркылуу Казакстанга да кирип кетет, андан ары Россияга да кирип кетет. Ошону менен эки тууган кошуналар да таарынат. Ошону менен биз жөн эле проходной двор болуп калабыз деп ойлойм да. Ошол жагы визаны киргизишибиз керек. Ошон үчүн визовый мамиле болуп туруп, бирок жана бизнесмендерге өзгөчө мындай жеңилдетилген тартипте бизнесмендерге ошондой визаны киргизип берсе деп Кытай жагына сунуш кылышыбыз керек да. Ошол эле учурда бул долбоор ишке аша турган болсо, ал долбоор аркылуу Кыргызстан кандай кызматтарды көргөзүп калат? Бир эле жанагы транспорттук коридордук кызмат болуп калбайбы? Эмне дегенде ал долбоор аркылуу, мисалы алсак, Кытай баягы экономикалык рынокто эң күчтүү өлкөлөрдүн бири, өзүнүн товарын алып чыгыш мүмкүн. Ошол эле калкынын саны дагы абдан көп, мигрант жумушчуларын алып чыгыш мүмкүн. Ага улай эле Өзбекстан деле экономикалык абалы бизге караганда бир кыйла жакшырган өлкөлөрдүн бири. Ал деле ошол товарын ошол эле мигрант жумушчулар чыгат. Ал эми Кыргызстанда азырынча бизде баягы өндүрө турган товарыбыз аз, жумушчу адамдардын саны дагы аз. Кандай болуп калат деген дагы жагдай бар да. Эми бул түшүнүк болуш керек да. Эмне себептен деп. А дегенде ошо долбоор түзүлөктө кандайча ошол эмне алып берет экен, ошо долбоордун аягына чыкканда эмне алып берет. Биз четке чыгабыз. Иран, Афганистан жана тиги бүт Азияга чыгып туруп, анан Европага чейин барганга болот. Ошону келген, мисалы үчүн Европадан келген товар
кайсы бир материал болбосун канча убакытта кыскарып келет экен. Же болбосо биз буга чейин Россия аркылуу келчүбүз. Россия Казакстан басып туруп анан чоң мындай бир курук жасап келген болчубуз да. Азыр кыскарат. Кыскаргандан кийин мына жерден мынакей мисалы үчүн Казакстан Казакстанда болду. Кытай эме аркылуу өткөндөн кийин, Кыргызстан аркылуу өткөндөн кийин булардын өзүнүн таможня эмеси бар. Эрежеси бар. Жанакы темир жол Кыргызстанда өтүп бараткандан кийин мунун өзүнчө болбойт. Төлөмү бар. Ошо төлөмү менен бул дагы ошонун долбоордун ичинде. Төлөмү менен. 20 майда деген Шандун провинциясына барып, газ менен жүрө турган автобустарды 1000 даанасын алып келмей болот. Автобус сүйлөшүп келишти. Анан бул жерде орчунду дагы бир маселе эмне дегенде бүгүнкү күндө баягы жашыл экономика өтөбүз деп дүйнө жүзү электр энергиясы менен жүрө турган унааларга өтүп жатканда биз эмнеге Кытайдан газ менен жүрүүчү унааларды алып келе Ошол, баштадык? по-моему, оборудование менен жүрө турган автобустар. Газ менен. Газ менен. Бүгүнкү келе турган 1000 даана автобус бул газ менен. Газ менен жүрсө деле экологический таза Анан эле болот. элди кызыктырган суроо эмне үчүн элдер баягы электр энергиясы менен жүрө турган унааларга өтүп жатканда биз Кытайдан газ менен жүрүүчү унааларды алып жатабыз деген суроо. Эми бизде башка варианты болбой калса керек. Биз Өзбекстандан да автобус алып атпадык белек. Анан эмнеге анан биз Кытай жагына азыр ыктап калдык. Мен билбейм, Кытайлар өз сунуш кылдыбы деп атам да. Өз сунуш кылдыбы, себеби автобусту көп чыгарып атат. Мурунда автобустарын алып жүргөнбүз, бирок сапаты начар болчу да. Бул автобустарды алганбыз бир мезгилдерде. Анан эми азыркы жаңы автобустар болсалар чыдайт, бир 10-15 жылга чейин чыдайт. Постоянно жүрүп аткан автобустар 10-15 жылга чейин чыдайт. Газ менен болсо, газ экологический тиги күйүүчү майга караганда тазараак болот да. Бирок ошол эле учурда газды биз өзүбүз өндүрбөйбүз да деген дагы маселе бар да. Газ биз Россиядан алып атабыз, Россия анан Өзбекстандан алып атабыз. Булар менен макулдашып алып газды арзаныраак алууга мүмкүнчүлүк табылат болуш керек. Азыр газ заправкалар көп эле болуп келе атпайбы? Ошолорду көбөйтсө, газ заправка эмеге караганда, бензинге караганда бир топ арзан болуп атпайбы? Көбүнчө автобустардын баары көбүнчө ошо Бишкекте болмой болду. Жанакы 1000 автобустардын баары Бишкекте болбой. Жанакы маршруткалардын баардыгын, мисалы үчүн 3-4 маршрутканы бир автобус жанакы алып барган кишилери бара экен да. Алар жоюлгандан кийин сөзсүз бул автобус экологический таза болот. Жанакы смог деп атпайбы? Бишкектин шаарынын үстүндөгү жалаңачлар, ушулардан да алыс болобуз. Себеби ал вопрос чечилип атса керек. Кандайча газ болуп туруп, же болбосо жана электромобиль болуп калдыбы? Эми электромобилдер деле келип атат эми башка өлкөдөн. Бирок ошо газ канчалык болсо да экологически таза. Анан эми жогоруда айтып аткан жанагы 1 миллиард инвестиция кайтарымсыз деген. Мунун канчалык кепилдиги бар? Кайтарымсыз деген бул карыз болбойбузбу деген эртеңки күнү? Кайтарымсыз дегенде карыз болбойт. Бул себеби жанагы салып аткан жолго сала турган инвестициянын көпчүлүгү Кытай бөлүп атат. Жолго сала турган. Анан бизде какой-то чачын бөлсөк, анан базыр Өзбекстан бөлүш керек ага. Анан ошону менен биз жолду улантышыбыз керек да. Анан мындай договордун толук биз тааныш элекпиз да, договор менен кандай деп макулдашты. Канча жолун кандай кылып жасайт, муну Кытайлар баштаса, анан баштап келетсе, башын баштаптыр го эмеден, Кытайдан башташыптыр. Анан эми келип биздин границага киргенден кийин ошол варианттар такталат болуш керек дейм да. Эми буга улай эле өлкө башчыбыз жакынкы аралыкта Евразия экономикалык союзунун форумуна да катышты. Анда өзү дагы сөз сүйлөп жатып, ушул Евросоюздун ичинде коюлган экономикалык тоскоолдуктарды жоготуу Кыргызстандын эң бир кызыкчылыгы экенин белгилеп кетти. Бүгүнкү күндө бул экономикалык союзда бизге кандай тоскоолдуктар болуп жатат? Эми Коннекциядагы Кудайга шүгүр ушул акыркы 2 жылдан бери кайсы бир тармак болбосун Кыргызстан эли менен алдыга жылып баратат. Мынакей ошол айтсак эле кум төр боюнча, айтсак эле мынакей бүгүн энергетика боюнча мынакей камбарата салынган атат, башталды. Жана эле ошо инвестиция деп айтып атабыз. Минодобрение заводу салынган атат.
дагы көп нерселердин баардыгы ошонун баардыгы салынып атат. Эми биз кандайбыз ушу бир туугандарыбыздын эмнебиз бар билбейм, көрө албастыкпы же кандай ушу келип алып эле жакшынакай президентибиз ушул жанакы эл үчүн, журт үчүн, өлкө үчүн деген жасагандардын жумуштардын баардыгына кичине бир кадигер мамиле. Бул бир. Экинчиден ошол сөзсүз бирдеме издешибиз керек экен да. Ошол жерден бир нерсени чыгарып туруп, бул болобу, болбойбу дегендей кылып туруп, элге жайылгандан кийин бирөө түшүнөт, бирөө түшүнбөйбүз. Ошо менен эле ар кайсы сөздү сүйлөйт экен. Мынакей экономический, жанакы ошо экономикага жумшаган нерселердин баардыгын туура эмес кабыл алгандыктан. Ошондуктан азыркы айтып аткандардын баарын шүгүр деп айтыш керек дагы, анан боло турган нерселер. Мунун баары боло турган. Оптимист болушубуз керек. Болот, Кудайга шүгүр. Эртеңки күнү мынакей жанакы Москвага барып туруп, жанагынча Евро союздардын эмеси баардыгы кагаз менен иштейт экен. Жалгыз президент Садыр Жапаров планшет менен иштейт. Бүгүн уже дагы планшетке көнүп баратышат. Тиги редактор айтып атат, мынакей көрдүңөрбү, Кыргыздын президентинен көрүп алып туруп, биз да үйрөнүп атабыз деп. Бул эми кайсы калып баратат? Мынакей акыркы бүгүнкү тиги алдыга жылыштыгы ушул. Үйрөнсүн. Агай, сиздин бул багыттагы? Менин оюмча, жанагы тоскоолдуктар кайсы жагынан болуп атат дегенде, биз конкрет түрдө азыр айта алабызбы? Биз конкрет түрдө айта алабыз азыр. Себеби биз айыл чарба багытындагы мамлекетпиз. Жалаң айыл чарба сырыёолорун чыгарабыз. Анан бир аз баягы майда барат дегендей мындай чыгарып жүрөбүз. Анан калганын баары биз айыл чарба продукцияларын чыгарга турган мамлекет болгондон кийин айыл чарба продукцияларын биз дайыма каалаган жерге каалагандай жеткизе албай атабыз. Ошого тоскоолдук дайыма биздин казак тараптан болуп атат. Казак туугандар как ушул айыл чарба продукциялары быша баштаганда жолду жабат, мына азыр да жабык. Казакстан Россиянын ортосун жаап койду. Себеби Америка келип тиги казактын президентине айткан эмиш, сен санкцияга кирген моурекиндей эмелерди, продукцияларды киргизбейсиң деп. Эми ошону менен азыр где-то 3 километрде болгон пробка турат Казакстан менен Россиянын ортосунда. Бүгүнкү күндө ал эми бизден баргандагы товарларды ошол санкциянын списогуна кирсе, аны да киргизбей коюшу мүмкүн да, ошону шылтоолоп. Анан мен бул Назарбаевдин деле политикасын, Токаевдин деле политикасын мен түшүнбөйм да. Булар ушул көчүп кетчидей болгон элдер да, мыначы. Ушул чогуу коңшу турат дагы бизден сууну алып атат, бизден болгон эмесин баарын алып атат, курортко келип атышат, эс алып атат, көрүп атат, баары жакшы эле сүйлөшкөндө жакшы болуп эле аягында эле мындай ишке келгенде эле иш жүрбөй калып атпайбы? Мындайма былтыр да ошентип жол тозмой болгон, анан мындан көпчүлүк биздин фермерлер, биздин аграрлык өнөр жайда иштеген, тармакта иштеген дыйкандар убыткага отуруп атпайбы? Жанагылардын баары чирип кетип атат, эметип кетип атат. Ошондой товарлардын баары биздики бат чирий турган товарлар баары бузулуп кетип атат. Ошон үчүн биз мына маселени ошондон койсок болмок. Мында чота айтылган жок. Токаев менен чечиш керек да. Сен Путинди айтыш керек болчу, Путин учкан жок ал жөнүндө, сен үчүн границаны тозуп жатасың деп, биздин да президент айткан жок. Эми биздин президентибиз баягы кыйыр айтып кетти го дейм бул сөздүчү. Бирок эми ушул сөздөн кийин ушул жол миграция боюнча, миграция населения, жанагы элдин жумушчу күчүнүн ары бери эмеси боюнча, катташы боюнча ошондой маселени айтты, анан мен угуп турдум. Анан башка сөз айтылган жок. Мүмкүн башкача форматта айтылса айтылгандыр, но однако ачык эле айтыш керек да. Муну үчүн Токаев сен көчүп кетесиң Америкага же биякта эле жашайсың биз менен чогуу деп. Анын коркконун мен билип атам. Тиги Украина менен согуш болгондон бери эле Украинага тиги Путинге мындай кыр көрсөткөндөй сөздү айтып, анан кайра үйүнө жеткенде аны мактап калып ушундай бир непонятный политиканы жүргүзүп атат да. Себеби эми Казакстандын 2-3 чоң обласы бул орустар көбүрөөк жайгашкан областтар. Анан ошол 2 чоң жанагы Семипалатинский обласы, ошонун жан тегерегинде областтар ошону алып коет деген бир опасение бар окшойт да, мындачы. Ошон үчүн эле бул коркуп турушуп эле жанагы тиги Нур-Султан деген шаарды дагы переименовать Астана деп болбоду кайра. Ошол Астанада ушул как раз ошол Семипалатинский областынын борборунда. Ошону бул толук эле мындай бир 70-80% орус туугандар жайгашкан да. Ошондой 2 область бар. Анан
референдум өткөзө койсо эле жанагы Украина Днепропетровский менен тиги эмедей болуп алар шайлай деген коркунуч бар окшойт дейм да. Ошон үчүн ошол коркуп атабы, эмне болуп атат билбейм, иши биздин жүктү өткөзгөнгө аябай тоскоолдук кылып атат. Ошону менен биздин экономикабызга дагы таасири тийип атат мунун. Эми бул жолку өлкө башчысынын сөзүнөн кийин мунун баары эске алынышы мүмкүнбү? Мындай көп эле чогулуш болду. Көп эле отуруп сүйлөшөт, колтукташып эле анан кучакташып эле жакшы эле каткырып күлүп эле кетишет да, жеткенден үйүнө эткенден эле кайра жаап кой. Мына Өрексенде тиги Токмоктун ар жагында бир 800 метрби, бир 500 метр жер бар. Мындай суу кирип анан чыгып кеткен. Эми ошол убакта кандай ушул биздин чегара бөлүп аткан адамдар ушуну мындай тактап алган жок. Ошол чегара деген суунун ортосу менен өтүш керек. Любой чегараны бөлгөндө. Алар биздин жээк менен өткөзүп койгон да чегараны. Анан жээк ал кайра бизге кирип анан кайра чыгып атпайбы? Анан тиги жол тозулуп калып атпайбы? Ошол жолду тозуп киришкен. Ошол жолду тозуп киришип анан дагы ушундай неудобство. Эми Казакстандын миллиардтаган гектар жери бар. Анан бир 8 метр жерди бизден талашып жүрөт да ушул. Мен ошону да түшүнбөйм да. Эмне деген кыянатчылык? Кыянатчылык кылып ушинтип тура бергенде болобу? А биз анда бир жыл суу бербей эле коелу, Казакстандан эмне кылат экен? Андан алыс болалы. Булар бир тууганда, казак деле бир тууган, кыргыз деле бир тууганда. Эми келишим илгертен бери келаткан. Отуруп алып туруп, маңдай тескеге отуруп туруп, алар вопростарды чечиш керек. Өлкө бар, туура. Андай суулардын бардыгы, туура айтасыз. Көп эле суулардын баары келип атат. Сууну жаап кой, сууну жаап албайбыз. Ал деген тиги эл аралык конвенция менен айтылган. А жанакы суу боюнча айтып атпайсызбы? Эмне үчүн мындай болот деп. Сууну ошол суу дайыма уклон менен жүрөт. Уклон менен жүрөт. Азыр мен аягына чыгайын. Ошондуктан чегара ошол айтылган болчу. Жанакы жээк менен болот. Ошон үчүн өтө берсе а жерде эми түртүп койсо бизден да мына өзүбүздөн. Ооба, өзүбүздөн. Ошол жерге жана отсекающий, мен өзүм гидротехник, отсекающий дамбалардын баарын койсо, суунун баары ар жакка кетет. Өзүнүн топурак анан эми бир айтып кетиш керек. Эми мындай маселе болгондон кийин Кыргыз элине, Кыргызстанга оомат келди. Кыргызстанга оомат келди. Кудайга шүгүр. Кайсы бир тармак болбосун, алдыга жылып атабыз. Тегереттердин баары көрө албастыктар бар. Бул ички көрө албастыктардан да сырткы көрө албастыктар бар. Ошондуктан бардыгы айтып атат, бул кандайча Кыргызстан 1 жылда эле 2 жылда эле мондай экономика менен өсүш болуп атат, жакшы болуп атат деп. Айтып атпаймынбы азыр? Дүйнө жүзү боюнча Кыргызстанды тааныбагандар азыр Кыргызстанды таанып калды. Садыр Нуркожоевич президентти таанып калды, билет. Анын политикасын билет. Ооба, саясат кандай жүрүп атканын. Негизи кыргыз эли өзү башкача. Кыргыз эли, негизинен кыргыз эли. Байыркы илгертен бери келаткан. Кайсы болсо мамилеси менен, тиги маданияты менен, дагы ошо эмеси менен, көп нерсеси менен. Ошондуктан баягы анын баардыгы акырын орду менен келген да, анан орду менен келет. Экономикабыз да болот, өсүш да болот. Тынчтык болсо баардыгы жакшылык болот. Эми сиздин сөзүңүздөн жана көрө албастык дегенден улагым келип турат да, кечээ жакында эле баягы биздин белгилүү журналистибиз ошол эле элдик курултайдын кеңешинин төрагасы болгон Кадыр Кошалиевдин иши боюнча деги эле элдин жырына тийген мындай окуялардын кайра кайталанып кетпеш үчүн кандай чаралар көрүлүшү керек? Айта берейинби? Анда мындай да, өткөндө ушул жерде да бир аксакал менен туруп ошол маселенин баягы Садыр Нуркожоевич барып Дубайдан кезиккенби мурунку президенттер менен. Анан ошондон кийин тигилер кичине жанданып калганбы, эрденип калганбы, кандайдыр бир бул бизди чогултуп атса, бизден бирдеме зависит этет деген ойго кеткенби. Анан булар ушундай бир тирилип калыптыр да. Анан тирилип калып Акаев аялын эчтип келди эми, өткөндө жөн эле келип кеткен да. Анан тиги Кошалиев барып тиги Бакиевден интервью алыптыр. Анан эми интервью алып атса, эми телевидениеде баары эле айтылып атат го. Эми Бакиевдин эч кандай күнөөсү жок экенин тиги тастыктаган интервью алып атат да. Ой, менин бир да күнөөм жок. Мен сот болсо ушул жерден туруп деле айтып берем деп атат. Ай. Түшүнүктүү, бирок
Ушул окуянын кайра дагы кайталанып кетпешине биз кандай чараларды көрүшү керек өлкө? Буга бөгөт коюш керек, Эмне дегенде точка ага коюш айткандай керек. чындыгында ички көрө албастар бар, анан тышкы. Биз тышкыны коюп биринчи ичибизди иретке келтирип алышыбыз керек го деген үмүттө соо берилди да. Жанагындай бул демократия бизге жарашпаган эле окат. Демократияны жөнүнө кое турушубуз керек. Демократияды Америка чыгарып алып элдин баарын эмне кылып бүттү. Анан жана баягындай эркекке үйлөнөм деп бай салып келип анан ошол маселени көтөрүп атат ушул жердечи парламентте. Ошону көтөрө турган маселе эмес да. Анан эми ошол ичибизде ким ошол жанагы өзүнүн ишинин ордун билбеген жетекчилер да бар биздин арабызда, жетекчилердин арасында. Бай салып өңдөгөндөрчү. Анан ошолор отуруп алып элдин баарын женин келтирип атат. Аны Кошалиев болсо, ал эми жумуштан өз арызын жазып кетиптир. Эми жанагы курултайдын төрагасынан өзү эле кетиш керек, ал жерде өзү морально ниймейт, бирок ал жерге барып отуруп кайра элди ынтымакка чакырышка өзү эле мындай ичи буздук адам өзү эле бир күнү келип жарылып эле өзү кетет экен. Мындай карап турса, муну Кошалиевди көп эле айтканбыз. Өзүң токтотсоңчу, мындай өзүң чуркап барып бирдемени уюштура коюп, анан чуркап барып курултай өткөзө коюп, жердин баарын эле 5-10 киши чогултуп эле курултай деп кыйкырып жүргөн. Эми курултайдын аягы мындай болду да. Курултайды эми официально президент объявить этип, анан курултайды жыйнагандан кийин анан төрагасы кылып койсоң барып тиги ал эрдемчилип кеткенби же кандайдыр бир патриот болуп кеткенби, эмне барып тиги жактан интервью алып атканын мен түшүнбөй калдым да. Интервью алышка болбойт, ал соттолгон киши. Ал деген түрмөдө жатыш керек болчу. Түрмөдө жаткан кишиден интервью алып телевидениеге чыгарбайт да. Агай, мындай иштерге кандай чара көрүлүшү керек негизи? Эми Сиздин пикириңиз. мисалы үчүн биздин өзүбүздүн Болбосо ал законубуз бар. Кадыр Кошалиев деле Кадыр Барктуу Законубуз бар, туурабы? Законубуз бар. Закон чыгарган, соттолгон, заочно соттолгон. Ал сот кала берет. Ошондон кала берет. Кошалиевдин кандай себеп менен барганын аны да изилдеп көрүш керек. Аны изилдеп көрүш керек. Жөн эле бара койгон жок. Мунун артында дагы бир кандай эмелер, маселелер болуш керек. Эми муну көп эле сөз кылбай, ошо Кошалиев өзү деле баягы ойлоп калса керек, таңгөрө бекер кылган экен деп. Ооба. Ошондуктан муну азыр көп жаралабай эле, муну менен акырын унутуп коюп эле, Бакеев болсо өзүнүн жазасын алат. Кудай жеткирет анын жазасын өзүнө алат. Сот бир чыгарганы, аныктамасын бир чыгаргандан кийин болду бүттү, ал калбайт. Бизге берилген убакыт дагы соңуна келди. Сиздер бүгүн биздин студиябызга келип, ушундай жеке пикирлериңиздерди билдирип, сунуштарыңыздарды айтып, талкуу кылып бергендигиңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Рахмат. Көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Аманчылыкта көрүшөлү, сак саламатта туруңуздар.